Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді шексіз мейірімді жана ченімсіз ырайымды болған Аллах Тааланын исминен баштагандан кийин аламдардын ээси болгон Аллах Таалага сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан жана инсан кылып инсандардын ичинде эң акыркы пайгамбарлардын алдында эң Аллахтын алдында кадыр барктуусу болгон биздин Мухаммед пайгамбарыбызга үммөт кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтканыбыздан кийин биздин сүйүктүү жарокер пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбызды ыйман келтирип, пайгамбарыбызды көрүп ыйман келтирип, тирүүсүндө алар бейиштен сүйүнчүсүн алган, пайгамбарыбызды көрүп, пайгамбарыбыз аларга көрүп ушунчалык кубанган сахабаларга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен бүгүн дагы бир жолу эфир аркылуу биздин ислам шариятыбыздагы эң бир маанилүү болгон темалардын бири ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Чындыгында ислам өтө бир адеп ахлактын, тазалыктын, тунуктуктун дини болгондуктан дилдеги ар бир камтылган нерсе тилден чыгып туруусу, тил аркылуу жетип туруусу бул ачык айкын нерсе. Мына ошондуктан бүгүнкү сиз менен биз сөз кыла турган нерсе мин афатил лисан, тилдин апааттарынан деген бир темада сөз кылабыз. Чындыгында тил бул өтө адам баласындагы эң маанилүү бир мүчөлөрдүн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы ар бир таң аткан күн, таң аткан кезде бардык адамдын мүчөсү жалгыз бир мүчө карап кайрылат дейт. Ал эмне десе, ал да болсо тил деген. Эгерде тилге кайрылып, эгерде сен түз болсоң, анда биз да түздөлөбүз. Эгер сен кыйшайсаң, анда биз баарыбыз кыйшаябыз деп тилге бардык адамдын мүчөлөрү кайрылып Кудайдан коркууну эскертип турат деп айтат. Мына ошондуктан дагы тил адам баласынын жашоондагы эң негизги маселелердин бири. Тил менен биз ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп келме келтирип, ыйманга кирип, исламды кабыл алган сыяктуу эле тил менен кайрадан динден чыгып кетип калуу коркунучу дагы бар. Мына ошондуктан дагы мин афатил лисан, тилдин эң чоң бир апааттарынан бири бул ал-гыйба ван намима ва тухмату вал бухтан мин ал-кабаир. Чындыгында тилге тиешелүү болгон эң чоң күнөөлөрдөн эсептелген бул гыйбат кылуу. Бирөөнү ушактоо, бирөөгө жала жабуу, бирөөгө тухмат кылуу исламдагы эң чоң оор күнөөлөрдөн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Астаиду биллах يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم деп баштайт. Аллах Таала бул аятта эй Аллага ыйман келтиргендер деп сиз менен биз момун мусулмандарга Аллах Таала кайрылып ижтанибу кафиран миназ-занн, чындыгында көптөгөн күмөндөрдөн, шектерден алыс болгула деп эскертти. Жакын жолобогула деп айтты. Демек, жакын жологон сайын каалабап ар бир адамга күмөн, жаман ой, жаман күмөн менен шектенүү адамга ар кандай нерсеге алып келе берет. Мына ошондуктан да Аллах Таала эмне дейт? Ижтанибу деген жакын жолобогула деп айтат да. Инна бa'даз-занн исм дейт. Чындыгында кээ-бир күмөндөр, кээ-бир жаман ойлор ал күнөө болуп эсептелет. Вала тажассасу, эч качан силер бири-бириңердин артыңардан түшүп аңдып, бири-бириңердин аркаңардан жаман күмөн менен аңдып түшүп албагыла дейт. Вала ягтаб бa'дукум бa'да, чындыгында силер эч качан бири-бириңерди эч качан гыйбат кылбагыла дейт. Чындыгында гыйбат кылуу кандай чоң күнөө экенин билесиңерби дейт. Чындыгында ал күнөө кандай десе, бир момун мусулман өзүнүн бир тууганын өлгөндөн кийинки этин жегенге барабар дейт. Факарихтуму, албетте мындай десилер жаман көрөсүңөр, жиркеничтүү амал, демек ваттакуллах, анда Кудайдан корккула, эч качан бирөөдү гыйбат кылуудан олак болгула, алыс болгула. Инналлаха таввабур рахим, бирок ката кеткизүүчү инсан, кемчилдик кетирүүчү адам болбойт. Мына ошондуктан да Аллах Таала бул Аллах Тааланын өзүнүн сым-сыфаттарынан эң бир көп кайталанган сым-сыфаттарынан бирин эскертип, инналлаха таввабур рахим, Аллах Таала чындыгында тобаларды кабыл кылуучу жана
райымдуу деп Аллах Таала өз сыпаты менен мусулмандарга эскертүү берди. Чындыгында бул сөөгү жок тил ушунчалык жумшак болгонуна карабастан, анын эртеңки эгерде ажыры соонун ала турган болсок, бул өтө чоң улуу соопко ээ боло турган нерсе. Ал эми ошол эле убакыттын ичинде эгерде бир адам кемчилдик кылса, туура эмес нерселерди кылса, жогоруда айткандай тилдин апааттарынан болгон бирөөнү гыйбат кылса, ушактаса, же жала жапса, же жалган бир тохматтарды айта турган болсо, анда өтө ал чоң күнөөгө айлана турган, оор боло турган. Тил канчалык жумшак болгондугуна карабастан, бунун акыбетинде келип чыккан нерсе өтө оор болушун эскертти. Мына ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн берекелүү бир хадисинде сиз менен бизге ушундай деген: Ан Сухайл ибн Саад радияллаху анхудан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарыбыздын Саадтын баласы Сухайл деген сахаба сиз менен бизге жеткизген хадисте мындай деди дейт пайгамбарыбыз: "Мен ядману ли ма байна лихьятей ва ма байна риджлей азману лахул жанна ва фи ривая ма байна шафатей" деп келди. Чындыгында кимде ким эгерде мага деди эки эриндин ортосу менен эки буттун ортосундагы сөөгү жок мүчөсүн эгерде сактайм деп, ал нерсени аярлайм деп, ал нерсени абайлайм деп мага кепилдик берсе, азману лахул жанна, мен ага бейиштин кепилдигин берем деп айткан. Караңыз, тил деген кандай чоң нерсе. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул өзүнүн хадиси менен сиз менен бизге эки эриндин ортосундагы тилди катуу баса белгилеген. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Балад сүрөсүндө Аллах Таала ла уқсиму би хазал балад деп Аллах Таала Меккеге ант ичип, Кудай Таала ошол Меккеге касам ичип туруп, Аллах Таала ушундай деп айтат: "Алам нажаллаху айнайн", чындыгында биз инсанга эки көз жаратып бербедик беле? "Ва лисана ва шафатайн", чындыгында тил жана ага эки эрин кылып бербедик беле деп Аллах Таала баса белгилеп кайрылгандыгындагы, демек маанилүү нерсе экендигинде. Чындыгында тил Аллах Таала тарабынан берилген чоң немат, эгер туура акыйкат чындык нерсеге колдоно турган болсок. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн хадистеринде тилге ушунчалык маани берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дагы бир берекелүү хадистеринин биринде мына шундай деп айтат: "Иннакум ахазтумухунна би аманатиллах ва истахлалтум би фуружихинна би калиматиллах" деди. Чындыгында үйлөнүп аткан учурда дагы ушул тил менен Аллах Тааланын аманаттарын адалдап, ушул тил менен кайрадан Аллах Тааланын арам кылган нерселери адалданган сыяктуу эле тилден сураласыңар деп айткан пайгамбарыбыз. Бул узун хадисте Муад ибн Джабал радияллаху анху ушундай бир узун хадис жөнүндө сурайт. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан: "Я Расулуллах, ахбирни би амалин юдхилунул жанна" дейт. "Ва юбаидуни анин нар. Юбаидуни минан нар" деп айткан хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз радияллаху анху келет дагы. Муаз радияллаху анху, Муаз пайгамбарыбыздын эң илимдүү, эң бир жогорку сахабалар, улуу сахабалардан бири. Бул Муаз радияллаху анхунун суроосунда пайгамбарыбызга ушундай деп айтат: Алланын элчиси, мага мени бейишке алып бара турган амал жөнүндө жана мени дозоктон алыстата турган бир амал жөнүндө мага айтып бериңизчи" деп сурады. Мына ошондо пайгамбарыбыз "Лакад саалта анил азим" деди. Чындыгында өтө улуу бир амал жөнүндө сурадың деди. Бул улуу нерсе деди. "Фа иннаху ла ясирун ала ман яссарахуллах алей". Чындыгында эгерде Аллах Таала жеңил кылган болсо, ал амал чындыгында жеңил эле болот деди. Бирок өтө улуу нерсе жөнүндө сурадың деди. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз радияллаху анхуга "Ала ухбирука би ра'сил амр" деди. "Ва умудихи ва зирвати санамихи" деди. Чындыгында мен сага бир иштин өтө бир башаты жана анын бир түркүк өзөгү жөнүндө жана анын эң бийик чокусу жөнүндө айтып берем деп айтты. Мына ошондо "Ра'сул амр ал-ислам" деди. Иштин баарынын башатында башталышы бул ислам менен деди. "Ва умудуху ас-сала" деди. Анын түркүгү болсо намаз деп эсептелет деди. Андан кийин
Вазирвату санамихи аль-джихад деді. Шындығында анын ең биік чоқысы болса, ал Аллах жолында күреш деп айтты. Сумма қала, аля ухбирука бималаки залика кулли. Мына ошолордун ордун бардығын баса турган нерсе жөнүндө сага кабар берейинби деді. Мына ошол кезде культу бала я Расулуллах. Айтыңыз, Аллахтын элчиси деп айттым дейді. Фаахада наби саллаллаху алейхи вассалам билисанихи. Мына ошондо пайгамбарыбыз өзүнүн тилине карап, тилин кармап туруп айтты дейді. Куффу алейка хада. Мына ошол нерседен абайлагын өтө аяр мамиле кылгын деп айтты дейді. Факала Муаз, мына ошол кезде Муаз, Аллах Таала кишиден разы болсун, я наби Аллах, фа иннана ламуахазуна бима натакалламу бихи. Я Аллахтын элчиси, биз чындыгында ушул тилибиз менен дагы айтып жаткан нерселерден Аллахтын алдында суралабызбы деп айтты дейт. Мына ошондо пайгамбарыбыз "Сакилатка уммука я Муаз" dedi. Эй, энең сени жоготкур деп пайгамбарыбыз мындай бир өтө бир маанилүү нерсе экен деген пайгамбарыбыз өзүнө караткысы келип пайгамбарыбыз ушул сөздү айткандан кийин "Хал якуббун насу фин-нари ала вужухихим" ау кала ала манахирихим илля хасаили алсинатихим dedi. Чындыгында адамдар кыямат күнү дозокко алар жүздөрү менен тил менен тапкан нерселердин акыбетинде гана дозокко ташталат, дозокко түшүрүлөт деп айтты дейт. Караңыздар, бул тил шунчалык оор, шунчалык жоопкерчиликтүү нерсе dedi. Жоопкерчиликтүү нерсе. Мына ошондуктан дагы тилдин канчалык оор экендигин эскертип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул эскерткен нерселеринде жана биз жогоруда сөз кылгандай тилдин апааты деп баштадык. Сөзүбүздү тилдин апааты деп баштадык. Чындыгында бул тил апааттарынан эң чоң күнөөлөрдөн бири. Тилдин апааты балким анын кесепети. Сооптордун апааты, соопторду бардыгын жок кылып кете турган нерсе гыйбат деп эсептейлер. Мына ошондуктан дагы шариятыбызда эгерде бир адамды гыйбат кыла турган болсо, кимди гыйбат кылат, кимди жаман көрөт, кимди жек көргөн, кимди бир жаман көргөн, ушунчалык жиркенген адамын жамандап гыйбат кылып олтуруп, бирок ал ошол жиркеничтүү нерсени, ошол жаман нерсени өзүнө ыйгарып алып аткандыгын байкабай калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн өзүнүн хадисинде кимде ким башка бир бирөөнү гыйбат кыла турган болсо, ал адамдын ошол гыйбат кылып аткан себептүү ал адамдын күнөөлөрү кечирилет деди. Ал эми ал адамга болсо, ал адамдын ошол жаман көрүп жек көрүп аткан, жиркенич болуп аткан күнөөлөрү болсо, гыйбат кылып аткан адамдын өзүнө жүктөлөт деп айткан. Мына ошондуктан дагы кээ бир салафы салихтерден өткөнкү туура жолдо өткөн улуу аалымдардан суралган кезде сиз гыйбат кылар белеңиз деп сураганда, мен эгерде гыйбат кылсам, мен өз ата-энемди же бир туугандарымды гыйбат кылмакмын деп айтат. Эмне үчүн десе, себеби дегенде менин өтө кыйынчылык менен араң тапкан ажыр соопторум, мен жаман көргөн, жиркенген адамга кетип калуусунан жана анын күнөөлөрүн мойнуна алуу мен үчүн эң чоң утулуу жана эң чоң бир жеңилүү деп эсептеп деп айткан. Мына ошондуктан дагы гыйбат бул өтө оор, тилибизди этият кыла турган чоң күнөөлөрдөн бири. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде гыйбат деген эмне деди. Сахабалардан бири пайгамбарга келип, гыйбат деген эмне деп сураганда, зикра ахака бима якраху dedi. Сен өзүңдүн бир тууганыңды ал укса жаман көрө турган нерсе менен зикир кылууң, аны эски айтууң адамдардын алдында. Бул гыйбат деп эсептеди. Мына ошондо жанагы сахаба, я Расулуллах, эгер мен айтып жаткан нерсе ал айтып аткан адамда бар болсочу деп айтты. Эгер ал бар болсо деди, мына ушул өзү ошол гыйбат деди. Эгерде сен жок боло турган болсо, фаиллам такун фи, эгерде сен айтып аткан ал сыпаттар ал кишиде жок боло турган болсо, анда сен аны тохмат кылдың деп айтты. Мына ошондуктан тилди кайсы бир мусулман жаман көрө турган, жактырбай турган нерселер менен зикир кылуу бул өтө чоң оор жоготуу деп айтсак дагы болот. Себеби ал адамдын толук амалдарын жокко чыгарып, ал адамдын тескерисинче өзү жаман көргөн душманынын күнөөлөрүн Аллах Таала мойнуна артып кое турган оор күнөө экендигинде турат. Мына ошондуктан дагы
Аллах Таала Куранда шунчалык жиркеничтүү амалга салыштырып, өз бир тууганыңдын өлгөндөгү этин жегенге барабар деп Аллах Таала катуу эскерткендигинде. Умар разияллаху анху күндөрдүн биринде Абу Бакр разияллаху анхуга кирип келсе, ал киши өзүнүн тилин катуу кармап тургандыгын көрөт. Ошондо Умар разияллаху анху кирип, "Мах, гафараллаху лак" деди. Аллах сенин күнөөңдү кечиргер, эмне бул деди. Мына ошондо Абу Бакр разияллаху анху "Хазаллази аураданил алмаварид" деди. Чындыгында ар кандай ушак айкындарды, ар кандай бир сөздөрдү мына ушул тилим менен себептен мен мага келип жатат деп Умар разияллаху анху Абу Бакрдын кылып жаткан нерсесин Умар разияллаху анху сиз менен бизге жеткизип роят кылат. Ошол эле Абдуллах ибн Мас'уд дагы ушундай бир сөзү бар. Абдуллах ибн Мас'уд айтат: "Яхлифу биллахи аллади ла илаха илля хуа ма алал арди шейун ахважу иля тулу сижни минал лисан" деп айтты. Чындыгында Аллах андан башка сыйынууга татыктуу зат жок болгон Аллахка ант ичип айтам, жер бетиндеги адам баласына эң бир узак кармала турган, балким камала турган нерсе тилден узунураак эч нерсе жок деп айтты дейт. Чындыгында я айюхаллазина аману ашадду хасаидул алсинати дараран ва хатаран ма кана мин суил калам деп айтты. Чындыгында кимде ким эгерде тили менен тапкан нерселер канчалык ага коркунучтуу, канчалык зыян экенин билгенде, Алла пенделери, мусулмандар, силер тилиңерден тыйлар элеңер деди. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн дагы бир берекелүү хадистеринин биринде "Мен кана ю'мину биллахи фал яумил ахири фальякул хайран ау лиясмут" деп айтты. Силерден кимдир бирөөңөр Аллах Таалага жана акырет күнүнө, тозоктун жана бейиштин бар экендигине ыйман келтирген болсоңор, фальякул хайран, жакшы нерселерди гана, туура акыйкат чындыкты гана айткыла сүйлөгүлө деди. Аул ясмут, же болбосо унчукпай сүйлөбөй тургула деп айткан. Демек, сиз менен биздин бул тил деп эле ар нерсени айта бергенден, ар нерсени гыйбат кыла бергенден, же жалган жакшылыкты койгула менен, же болсо азыркы учурда мына биздин ушул 21-кылымдагы ар кандай соц тармактардагы ар түрдүү ыкмалар менен такталбаган бир маалыматтарды таркатуу, же такталбаган бир нерселерди адамдарга жайылтуу канчалык оору чоң күнөө экендигин ар бир адам жүрөгүнүн түпкүрүнөн сезип, акыл калчап, ой толгоп, ошол нерсени туюп тура турган бир учур деп эсептейбиз. Себеби дегенде азыркы учурда ал маалымат туурабы, туура эмеспи, чынбы, жалганбы, тактабастан туруп дагы өтө көптөгөн нерсени жайылтып жиберип атабыз. Бул шариятыбыздагы эң чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы такталбаган маалымат ким жөнөттү, кайдан келди, кандай болду, аны тактабастан туруп таркатуу дагы ал ошол күнөөгө шериктеш болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Худжурат сүрөсүндө "Я айюхаллазина аману ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну" деди. Фатабайяну деди. Аллага иман келтиргендер, эгерде силерге бир фасык, бир бузуку бир адам, бир такталбаган бир маалыматты алып бир кабар алып келе турган болсо, фатабайяну, аны аныктап, тактап, ачык айкын кылгандан кийин айткыла деп айтат. Аны фатабайяну дегенде аны ачык айкын баяндап, түшүнүп, терең ага маани бергиле деп айткан. Дагы бир кыраатта болсо фатасаббату деген. Эгерде ар кандай бир маалыматтар эле чыгып, ар кандай бир маалыматтар келип аткан болсо, анда силер ага бекем тургула деп айткан. Башка бир кыраатта бекем тургула деп. Фатасаббату деген. Бекем тургула дейт. Демек, ар кимдин ар кандай айткан ушак айкындарына, же жалган жашыктарга эле адам ишене берүү бул момун мусулмандын, чыныгы момун мусулмандын сыфаты эмес деп айтат. Мына ошондуктан дагы فتبينوا حتى تصيبوا على ما فعلتم فتصبحوا على ما جهلتم فاعل. Аллах Таала аяттын улантысында эмне дейт? Силер ошол кылган нерсеңерге ал такталбаган бир маалымат болгондон кийин аны аныктабастан туруп, аны ачык айкын баяндабастан туруп, аны жайылтып жашырып, кийин ошол кылган ишиңерге өкүнүп калбагыла деп Аллах Таала эскерткен. Демек, сиз менен биз
ар кандай эле нерселерди айтуудан дагы тилибизди тыя турган, тилибизди оолак кыла турган нерсе. Демек, сөзүбүздүн башында биз айтып кеткендей эле, тилдин эң чоң апааттарынан бири, ажыр сооптун эң апааты болгон тил ооруларынан бири бул гыйбат. Гыйбаттан ушунчалык өзүбүздү аярлай турган, этият боло турган нерсе болсо, экинчиси ан-намимату ва тухмату вал бухтан. Чындыгында ушак. Ушак дагы шариятыбыздагы эң чоң күнөөлөрдүн бири. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде кыяматка чейин окула турган Аллахтын сөзү болгон Кур'андагы бир канча аяттарда бул ушак жөнүндө ушу катуу эскерткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү хадистеринде ушакчылар бейишке кирбейт деп катуу дагы айткан. Себеби эмне үчүн мынчалык ушак адамдардын арасындагы өтө бир чоң нерсеге эскертүү берилген десе, себеби дегенде бул тил себепти Аллах Тааланын ачуусуна, каарына келе турган нерселерди кылып алуу коркунучу бар. Ушак себепти. Мына ошондуктан дагы иннал абда ла ятакаллам би калиматин мин сахатиллахи ла юлqi лаха балан яхуи биха илан нари жаханнам деп айткан. Чындыгында адам ойлобой, оозуна келбей ар нерсени айтып отуруп, Кудайдын каары келе турган дагы кээ бир нерселерди айтып жибериши мүмкүн. Мына ушул нерсе ал адамды түздөн түз дозок отуна алып барат деп айтты. Мына ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жогорудагы Муаз разияллаху анху баяндап кеткен хадиске улай кайта турган болсок, эмне деди Пайгамбарыбыз? Куф алейка хада деди. Сен мына ушул нерседен тыйылгын деп Пайгамбарыбыз катуу эскерткен. Себеби дегенде тилди эгерде жакшы нерсеге иштете турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айткандай эле, тил менен жеңил айтылган кээ бир зикирлер, кээ бир нерселер Аллах Таала асман менен жерди толтурат деп айтат. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, тамлаул мизан. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, тамлау ма байна ас-самавати вал арди. Чындыгында субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп айткан жеңил бир зикирлер чындыгында бул таразаны толтурат деп, таразаны оор келтирет деди. Пайгамбарыбыз да хадиске улай эле асман менен жерди толтура турган улуу бир соопторго ээ болот тил менен деп айткан. Мына ошол эле учурда тил менен жогоруда айткандай чоң бир өзүбүздүн кылган амалыбызды жокко чыгарып турган коркунучтуу бир учурлар дагы жок эмес. Мына ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге ушак өтө бир оор бир апаттардан бири экендигин эскерткен. Бул чоң күнөө экендигине Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде бир эки кабырдын жанынан өтүп баратып, бул эки кабыр ээси аябай катуу азапталып атат деп айтты. Мына ошондо алар эмне себептен ушундай азапты болуп аткан дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ва кана ямши бин намима ва аммал ахар ва кана ла ястабиру мин баулихи деди. Биринчиси болсо бул адамдардын арасында ушак айкынды жайып жүргөн адам болчу. Экинчиси болсо өзүнүн зара кылгандагы сийтигинен сактанбаган адам деп айтты. Демек, адам баласына кабыр азабына, акыретке чейин эле бул дүйнөдө кабыр азабына себеп боло турган, кабыр азабына дуушар болуп кала турган оор нерсе экендигин Пайгамбарыбыз эскерткендигинде. Ал эми демек сиз менен биз жогоруда айткандай ушак дагы өтө бир оор күнөөлөрдүн бири. Мына ошондуктан Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде вайлулли кулли хумазатил лумаза деп баштайт. Вайлулли кулли хумазатил лумаза. Аллах Таала вайл болсун деди. Ар бир хумаза жана лумазаларга Аллахтын вайл болсун деп айтты. Каргыш болсун деп айтты. Кээ бир тафсирлерде вайлдан максат Кудай сактасын, дозоктогу бир өрөөндүн аты. Айтор кандай болгон күндө дагы каргыш. Бул өтө бир оор нерсе экендигин эскертти. Мына ошондо тафсирде ал-хумаза деген эмне дегенде Абдуллах ибн Аббас разияллаху анху ушундай дейт. Ал-хум машшауна бин намима al-mufarriquna bayna al-ahibba wal-baghuna lil-bura'i al-ghaib деп айтты. Чындыгында бул хумаза менен лумаза кимдер деп айтса, алар дайым адамдардын арасында ушак ташып жүргөндөр жана
бирин-бири жакшы көргөн, бирин-бирине жакын адамдардын арасын ажыраткандар жана айыбы жок адамдарга айып таккандар, чегинен чыккандар деп эскертти дейт. Демек, сиз менен биз биле турган маселелердин бири Катада радиаллаху анху дагы риваят кылган хадисте эмне дейт? Ал-хумаза аллази яибука фил гайб деди. Чындыгында ал-хумаза деген сен жок учурда сенин айыбыңды айтып гыйбат кылган нерсе бул хумаза деди. Ал-лумаза десе ал-лумаза аллази яибука фи вajhik деди. Ал эми лумаза ким десе сенин бетиңе айыбыңды айтып адамдардын көзүнчө уят кылган адамдар деп айтты. Мына ошондо демек сиз менен биз Саид ибн Жубайрдан вал Катададан дагы риваят кылган хадистерде ал-хумаза аллази якуллухум ан-наси ва ягтабухум деди. Демек гыйбат кыл ал-лумаза деген демек бул гыйбатка тиешелүү нерсе деп айтты. Гыйбатка тиешелүү нерсе. Анын адамдардын этин жеген. Ал-лумаза десе ва-та'ану алейхим ал-лумаза дегенде аларга жалган жала жапкандар, тухмат кылгандар деп тафсирлеп берген дейт. Демек бул ал-хумаза яхмазу ан-наса биядихи ва ядрибухум деди. Биринчиси кээ тафсирлерде болсо Ибн Язидтен бул хумаза деген колу менен же буту менен ыза берип ал адамга денеси менен ыза бере тургандар булар хумаза болот. Лумаза десе алладина ялмузухум билисанихи ва яибухум. Чындыгында ал эме лумаза деген ким десе тили менен ыза берген адамдардын айыбын ачкан, айыбын айткан нерсе деп айтты. Суфиян Сауриден риваят кылган хадистерде бул хумаза менен лумаза эмне десе ал-хумаза билисанихи ва ялмузу биайнихи деп айткан. Ал эми хумаза дегенде бул тили менен, вал-лумаза дегенде көзү менен ишара кылып, бири-биринин үстүнөн мыскылдап, бири-бири үстүнөн күлгөндөр. Мына ошолор кирет деп айткан. Демек, сиз менен биз бул ушак кылуу канчалык оор күнөө экендигин эскертип, мына ушул Курандагы Аллах Таала билесиздер. Масад сүрөсүндө Аллах Таала Абу Лахабдын аялын Аллах Таала сүрөттөгөн аятта «Вамраатуху хаммалатал хатаб» деди. Чындыгында анын аялын дагы Аллах Таала сүрөттөп, отун көтөргөн абалда дозокко кетет деп айтты. Эмне үчүн отун десе, бул отундун максат эмне? Муфассирлер айтса, «Ал-максуду бил хатаб фил аяти сабиқа хия намима» деди. Себеби ал отун көтөргөндөгү ал аялы көтөргөн отун бул ушак деди. Эмне үчүн десе, لإنما سميت النميمة خطبا لأنها سبب بانشغال العداوة بين الناس. Себеби дегенде адамдардын арасында, адамдардын ортосунда душмандыкты ойгото турган, от жакканга себеп боло турган амал болгондуктан Аллах Таала бул ушакты отунга теңеп, отунга салыштырып айтты дейт. Себеби мына ошондуктан дагы Аллах Таала Абу Лахабтын аялын кыяматка чейин окулуп кала турган мисал катары Аллах Таала Куранда калтырып койгон. Аллах Таала дагы бир башка аятта болсо وضرب الله مثلا للذين كفروا وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما дейт. Аллах Таала кыяматка чейин дагы бир өрнөк боло турган, үлгү боло турган, башкаларга ибрат боло турган кылып калтырып койгон. Эмне ал десе, Лут пайгамбар менен Нух пайгамбардын аялдары дейт. Алар Кудайдын сүйүктүү пенделеринен, салих пенделеринин кол астында болуп туруп дагы алар ошого карабастан фаханатахума кыянаттык кылышкандыгы себептүү Аллах Таала кыяматка чейин ушундай башкаларга өрнөк боло турган, башкаларга сабак боло турган кылып Аллах Таала калтырып койгон дейт. Эмне үчүн десе, ал аяттагы ал-хиянату фил ая ал-максуду бихан намима деп айткан. Себеби Аллах Таала Курандагы эки пайгамбарга ал аялдын эки пайгамбардын аялдары эмне кыянаттык кылган эле десе, ушак менен кыянаттык кылган деп айтты тафсиринде. Демек, сиз менен биздин өзүбүздүн эң жакын адамыбыз болуп туруп дагы ушак себептүү эгерде анын айыбын ача турган болсок, эгерде анын айыптарын айта турган болсок, Аллах Таала ал адамды Аллах Таала жакын болгонуна карабастан бул кыянат деп эсептеди. Мына ошондуктан дагы азыркы учурда биздин үй бүлөлүк мамилелерде, үй бүлөлүк маселелерде аял менен эркек ушунчалык бири-бирине
ак некеден кийин Аллах Таала Куранда сүрөттөгөндөй хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна дейт. Чындыгында хунна деп аялдарды ак некеден кийин өз өмүрлүк жолдошуна, күйөөсүнө бул кийим сыяктуу деп айтты. Ва антум либасул лахунна, жана силер дагы, эркектер дагы өз ак некеңиздеги аялыңар үчүн силер дагы кийим сыяктуусуңар деди. Сиз менен биз кийимди качан кийебиз? Сиз менен биз кийимди эгерде үшүгөндө кийебиз. Жылуулук үчүн. Демек аял менен эркектин ортосундагы мамиле бири-бири ушунчалык үшүгөндө бири-бири ортодо жылуу мамилени, жылуулукту бере турган нерсе. Кийимди эмне үчүн кийебиз? Адам кийим кийген кезде бир адам өзүнүн айыбын жашыруу үчүн, адамдардын алдында бир уяттуу нерсесин көргөзбөй турган нерсе болгондуктан кийим кийиле турган болсо, ак некедеги аял дагы күйөөсү үчүн, ал эми күйөөсү аял үчүн дагы бирин-бирин айыбын жашыра турган, бирин-бирин сырын эч качан таркатпай турган, балким айыбын эч кимге айтпай турган, кайын журтуна болобу, же өзүнүн төркүнүнө болобу, эч кимге айтпай турган нерсе экенин Аллах Таала ишара кылып атат. Демек аял менен эркектин ортосунда дагы тил себептүү, ушак себептүү анда чоң бир балеге кириптер болуп кала турган, кыянаттык болуп эсептеле турган нерсе. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала катуу басып белгилеп эскерткен дегенде турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир имам Ахмад Аби Малик ал-Аш'ариден риваят кылган дагы бир хадисте болсо, ала ухбирукум биширарикум деди. Мен силердин эң жаманыңар ким экендиги жөнүндө кабар берейинби деди. Мына ошондо калу бала я Расулаллах, Аллахнын элчиси, сөзсүз бизге кабар бериңиз, айтыңыз деди. Ал-машшауна бин-намима деди пайгамбарыбыз. Чындыгында адамдардын арасында ушак айкын таратып басып жүргөндөр деп айтты. Ал-муфаррикуна байнал-ахибба, жакындардын, жакшы көргөн бири-бирине жакын адамдардын арасын ажыратып, ортосун бөлгөндөр. Вал-багуна лил-бураа ал-анат, фи ривая ал-айб деп айтты. Чындыгында бул бирөөнүн арасындагы жакшы көргөндөрдү ажыраткандар жана эч бир айыбы жок адамдарга жала жаап, ар кандай айыпты, ар кандай бир кемчилдикти жапкан адамдар деп айтты. Демек сиз менен биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадистеринен тыйнак чыга турган нерсе, сиз менен биз ушактан, азыркы учурда ушактын ушунчалык жеңил болгондугу. Сиз мурдагыдай Аллах Таала Куранда сүрөттөгөндөй ар жакка барып адамдардын арасында таркатып эмес, балким үйүңүздө жатып алып, эч жакка чыкпай туруп дагы телефон аркылуу миңдеген, 100 миңдеген, балки миллиондогон адамдарга ар кандай такталбаган маалыматтарды, такталбаган сөздөрдү аныктабастан, баяндабастан, аны сиз балким түшүнбөстөн туруп жайылтуу, бул Аллах Таала сиз менен биздин пайгамбарыбыздын жогоруда айткан хадистеринде айтылып аткан эң чоң күнөөлөрдөн бири бул ушактар. Демек адам бири-бирин байкабастан туруп дагы тил апаттарына кезигип калышы, тил апаттарына дуушар болуп калышы бар. Мына ошондуктан сиз менен биздин бул шариятыбыз тазалыктын, исламдын дини. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылган бир хадисинде мындай деп айтат. Инна ахаббакум илейя ахасинухум ахлакан деди. Силердин мага эң сүйүктүүңөр жана жогоруда силердин эң жаманыңар жөнүндө деп айтты. Ал эми бул хадисте болсо, силердин эң жакшыңар, мага эң жакын, эң мага жагымдууңар, сүйүктүү болгонуңар ким десе, ахасинукум ахлакан деди. Кулк мүнөзү чырайлуу болгондор деди. Мына ошондуктан дагы кулк мүнөзү чырайлуу болгон адамдар аз сүйлөйт деген. Көп амал кылат, көп ибадат кылат. Эмне үчүн аз сүйлөйт? Себеби дегенде көп сүйлөгөн адам көп жаңылышат, көп сүйлөгөн адам көп адашат. Ал эми акылдуу адам болсо, канчалык адамдардын арасында отурса дагы, канчалык ал өзү билсе дагы, билимдүү, илимдүү болсо дагы, узак убакытка чейин сүйлөй отуруп, ар кандай адамдардан жакшы нерселердин угуп, өзүнө тажрыйба топтойт. Ар кандай адамдардан угуп отуруп, өзүнө дагы бир маалымат алат. Ал өзү сүйлөп отурган адамдардын сөзүнүн аягында өзү бир тыянак чыгарып, ошол сөздүн дагы каймагын терип ала туруп, ошол сөздүн дагы бир гүлүн, ушунчалык гүлүн терип, ал өзүнө пайда алган сыяктуу акылдуу адам,
Кудайдан корккон таква адамдар аз сүйлөйт. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жогоруда айткан хадисиндеги "Ман кана юмину биллахи фальяум ахир" кимде ким Аллах Таалага жана акырет күнүнө иман келтирген болсо, "Фальякул хайран ау лиясмут" сүйлөсө жакшы нерсени гана, акыйкат чындык туура нерсени гана айтсын, сүйлөсүн, же болбосо сукут сактап унчукпай отурсун деп айтты. Демек, унчукпай коюу айып эмес. Унчукпай отурган адам айыптуу эмес. Ал жаман эмес, балким билсе билбесе ал маалыматтарды тактабастан туруп, адамдарга туура эмес маалыматтарды сүйлөгөн адамдар, демек мына ушул адамдар акылсыз адамдар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айткандай эле эң силердин жаманыңар деп айткан. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз адамдардын арасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиске улай ал муаттауна ак нафан dedi. Алладина яалифун ва юаллифун dedi. Чындыгында адамдардын арасын жогордагыдай бөлүп жаргандар, жогордагыдай кылып жакын адамдардын арасын ажыраткандар эмес, тескерисинче өздөрү дагы бирөөгө жакымдуу болгон, сүйкүмдүү болгон, жана башкаларды дагы сүйдүрө алган, жана муаллафатул кулуб адамдардын жүрөктөрүн бири-бирине жакындаткан адамдар силердин эң жакшыларыңар деп айтты. Инна абгадакум иlayya машшауна бин намима dedi. Чындыгында силердин эң жаманыңар ал ушак айкын таратып элдин арасын аралап жүргөн ушактарды, ушакчылар деп айтты. Вал муфарриқуна байнал ахиб вал мультамисуна лил бурал айб. Чындыгында айыбы жок, эч кандай бир аны аныктабастан, тактабастан туруп, бирөөгө жала жапкан, бирөөгө тухмат кылган, айыптаган, аларга айып артып, айып таккан адамдар бул мага эң жаман, мени карымды келтире турган адамдар деп эскерткендигинде турат. Демек, сиз менен биз тил ушундай назик нерсе. Бирок жогорудагы сиз менен биз айтып аткан нерселердин бардыгы тилди канчалык абайлаган сайын сиз менен биз өзүбүздү эң бир жогорку адеп ахлакка көтөрө алганыбызга дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ишара кылып инна ахаббакум иlayya ахасинукум ахлакан dedi. Силердин эң адеп ахлактууңар, мага сүйүктүүңөр, эң адеп ахлак кулук мүнөз ээси болгонуңар деп айтты. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадистеринде эмне деп айтты? Инни буисту утаммима макаримал ахлак dedi. Пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп жиберилгөндө, пайгамбар болуп пайгамбарлык миссиясынын аткаруудагы диндеги эң чоң диндин 3/1 бөлүгү болгон адеп ахлакты толуктоо үчүн, балким адеп ахлактын туу чокусуна чыгаруу үчүн жиберилдим деп айтат. Демек, сиз менен биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болуп жиберилүүсү сиз менен биздин адамдардын кулук мүнөз адеп ахлагын оңоп түздөп эң жогорку бийик деңгээлге жеткирүү үчүн. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыздын өзүн болсо Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Астаизу биллах иннака лa'ala хулукин азим. Чындыгында сен пайгамбарыбызды Аллах Таала айтат, өтө чоң улуу кулук мүнөз ээсисиң деп пайгамбарыбызды сүрөттөгөн. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы, кулук мүнөзү ошол пайгамбар болуп жиберилүүнүн диндин 3/1 бөлүгү болгон адеп ахлакты толук чагылдырып көргөзүп бере алган. Мына ошондуктан дагы Айша энебизден пайгамбарыбыз жөнүндө суралганда "Кейфа кана хулуқу?" Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы, кулук мүнөзү кандай эле десе, "Кана хулуху Кур'ан." Пайгамбарыбыздын кулук мүнөзү тирүү басып жүргөн Кур'ан болчу деди. Демек, сиз менен биз ошол жогоруда сөз кылып баштагандай эле бул сооптордун эң чоң апаты болгон бул мин афатил лисан, тилдин эң чоң апаттарынан болгон бул гыйбат кылуу, бирөөнүн айыбын айтуу, бирөөнү жамандоо жана ваннамима ушак айкында таркатуу, бирөөнүн арасында сөз жайылтуу. Демек, ислам шариятыбыздагы эң чоң оор күнөөлөрдүн бири. Эгерде чындыгында исламда эгерде бирөөнүн айыбы болсо, эгерде бирөөнүн кемчилдиги боло турган болсо, аны адамдарга жайып, адамдар бар жерде ал адамдын айыбын, абийирин ачпастан аддину насиха. Чындыгында дин, сиз менен биздин динибиз бирөө кемчилдик болсо дагы унчукпастан, ага айтпастан жүрө берүү, бул исламдын талаптарынан эмес. Чындыгында сиз менен биз анда биз эмне адамдардын айыбын айтпашыбыз керекпи деген дагы суроо туулат.
адамдардын айыбын айтууда болсо, шариятыбыздын талабына, шариятыбыздагы адеп ахлактын эрежесине ылайык, эгерде бир адамдын кемчилдиги болсо, аны эч ким жок жерде өзүнө гана айтылат. Эгер айыптуу, эгер кемчилдиктүү, анда акырын ал адамга дину насиха, дин бул насихат болгондугу үчүн насихат иретинде ал адамды ошол нерседен кутулуу, ошол нерседен, жаман нерседен эскертүү максатында, ал жаман бир сыпаттан арылуу максатында Аллах Таала дайым эгерде бирөөнүн кемчилдигин көрсөң, эгер бирөөгө осуят кылгың келсе, эч ким жок жерде ага айтып, анын айыбын түшүндүрүп кой деп айтат. Демек, сиз менен биз шарият исламда азыркыдай болуп интернет желелерине дароо эле чыгып, бирин айыбын, кемчилдигин айтып, дароо эле адамдарды жаман көрсөтүү, бул таптакыр сиз менен биздин ислам шариятыбыздын адеп ахлактарына туура келбеген нерсе. Эгерде азыркы учурда бир адамдын айыбы айтылган болсо, дароо эле интернетке тактабастан туруп, адамдарга жайылтып, WhatsApp'тарга жайылтып, же интернет соц тармактарда жайылтуу, бул эң чоң адепсиздик жана чоң күнөөлөрдүн бири. Эгерде сиз сөз кылып аткан, сиз айыбын айтып аткан адам тирүү болсо, анда шариятыбыздын талабына ылайык акырын барып, өзүнө барып осуят кылыңыз. Өзүнө барып айтыңыз. Башка бирөөгө айтып, башка бирөөгө аны жайылтпаңыз. Мына ошондуктан дагы кээ бир салаф салихдердин ичинде Хасан аль-Басри радиаллаху анхунун бир айткан сөзү бар. Хасан аль-Басри радиаллаху анху айтат: эгерде сени бир адам ушактап, жамандап келген болсо, сен анда ал адамдан корккун, ал адам сени дагы башка бирөөгө барып, куду сага бирөөнү жамандап, айыбын айтып, айыбын ачып аткандай, сенин дагы айыптарыңды, сенин дагы сырларыңды башка бирөөлөргө барып айтат деп айтат. Демек, сизди бирөө жамандады буксаңыз, сизди бирөө ушак кылды деп, сизди бирөө бир гыйбат кылгандыгын уксаңыз, ага эч качан капа болбоңуз. Сизге ошол гыйбат кылган адамды, сизге ушактаган адамды ушактап келип аткан, ошол адамды жамандап, жаманатты кылып келип аткан адамдан корк дейт. Демек, сиз менен биз исламдагы адеп ахлактын туу чокусу болгон ар бир нерседе аяр мамиле жасашыбыз керек. Мына ошондуктан дагы бул ушак ошондой эле чоң күнөө болгон менен кошо, ушак бул адамдын мунафыктын бир белгилеринен катары дагы эсептелет. Мунафыктын белгилеринен дагы эсептелет. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул берекелүү хадистеринин биринде Абу Хурайра радиаллаху анху, имам Бухари менен имам Муслимдин сиз менен бизге чыгарган хадистеринде Абу Хурайра деген сахаба сиз менен бизге жеткизип риваят кылат. Ал кишиден Аллах Таала разы болсун. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ушундай деп айтты. Таджидун наса ал-маадин хиярухум фил джахилия хиярухум фил ислам иза фақиху деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдар бир кен сыяктуу деди. Алар жахилияттагы, исламсыз жашоодо, динсиз жашоодогу алардын жакшылары, исламга келгенден кийин дагы жакшы болот, эгер алар динди терең түшүнүп, туура мамиле кылса деди. Ва таджидуна хияран наси фи шаъни ашаддухум лаху карахия деди. Демек, адамдардын жакшы абалда болгон адамдардын жакшыларын табасың, алар жаман көргөн нерселерди, демек жаман деп билесиң. Ва таджидуна шарран наса зул важхайн алладина яти хаулай биважхин ва хаулай биважхин деди. Эми адамдардын ичинде эң жаман адамдар ким экенин табасың десе, зул важхайн, эки жүздүүлөр деп табасың деди. Алар кимдер десе, бир коомго бирөөлөргө келип, бир жүз менен башкача сүйлөйт, бир жүз менен экинчи бир коомго барып, алар башка сөз менен башкача сүйлөйт деп айтты. Мына ошондо бушул имам Бухари дагы чыгарган Мухаммад ибн Зияд деген бир риваят кылган кишиде ушундай дейт. Инна унасан саалу Абдуллах ибн Умар дейт. Абдуллах ибн Умардын, билесиздер, Умардын баласы Абдуллах улуу сахабалардан, пайгамбарыбыздан эң көп хадис риваят кылган, пайгамбарыбыздын сүннөтүн ушунчалык бекем болгон, пайгамбарыбыздын сүннөтүн жашоодо тирилткен улуу бир сахабалардан бири Абдуллах ибн Умар деген, Умардын баласы Абдулладан адамдар бир суроо беришти дейт. Эмне жөнүндө? Калу суроо, адамдар суроо аткан нерседе ушинтип айтышты дейт.
إننا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم dedi. Biz кээде өзүбүздүн бийлерибизге, башчыларыбызга, тагыраак айтканда азыркы күндөгү журт башында турган президенттерге, акимдерге, губернаторлорго окшогон чоң улуу адамдардын алдына киргенде дейт, алар менен башкача сүйлөйбүз. Алардын алдынан чыгып, алардын алдында сүйлөгөн нерсенин тескерисин, каршысын жаман сүйлөйбүз дейт. Мына ушул нерсе жөнүндө суралганда, Кала ибн Умар, Абдуллах ибн Умар ушундай деп айтты дейт. Kunna na'uddu hada nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz мындай нерсени, мындай адатты, мындай бир жаман бир сыфатты пайгамбардын учурунда буну мунафыктык деп эсептейт элек деди. Эки жүздүүлүк деп эсептейт элек деп айтты. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан адам жөнөкөй бир пенденин ортосунда мене, же падышанын ортосунда болобу, же падышанын алдында болобу, же карапайым бир калктын алдында болобу, же эл башын журт баштаган адамдардын алдында болобу, бир кылда ар дайым бир сүйлөгөн, өзүнүн сөзүндө бекем турган, жана буга келип башка сүйлөп, буга келип башка сүйлөгөн эң бир жаман мунафыктын сыпатынан экендигин Аллах Таала сиз менен бизге эскертет. Бул мунафыктын, эки жүздүүлүктүн белгилеринен деп айтты. Билесиздер, эки жүздүүлөр шариятыбыздагы эң оор күнөө менен дуушар боло тургандар. Себеби дегенде Аллах Таала мунафыктар жөнүндө Аллах Таала аятта «Минал мунафиқина фи даркил асфал» деген. Мунафыктар, эки жүздүүлөр, булар дозоктун эң түпкүрүндө болот деп айткан. Ыймансыздар, эмне үчүн ыймансыздар? Ыймансыз болсо дагы өзүнүн кафырлыгын ачык айкын айткандыгы үчүн алар дозокко түшөт. Бирок мунафыктар өзүнүн жүрөгүнө ыймансыздыгын жашырып, сыртында болсо өзүн жакшы көрсөткөндөр, өзүн мусулман көрсөтүп, мусулмандардын ичине кирип бүлүк салгандар, жана алардын ичиндеги сырларын башка бир душмандарга жайылткандар. Балким мунафыктар, эки жүздүүлөр эки башка сүйлөп, эки элди кагыштыргандар, эки элди чабыштыргандар, эки адамдын сүйүктүү бир адамдардын ортосунда чакымчылык кылып, адамдын ортосунда ушак менен адамдардын арасын ажыраткан болгондуктан дагы ушакчылыкты, демек чакымчылыкты Аллах Таала эки жүздүүлүк мунафыктыктан деп эсептейбиз деди. Сиз менен биз канчалык өзүбүздүн тилибиздин сөөгү жок болгону менен канчалык оор экендигин, Аллахтын алдында ар бир сүйлөгөн нерсебиз жөнүндө Аллахтын алдында жооп берердигибиз анык. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү ачык айкын сүрөттөгөндөй эле алардын оң жагында дагы, сол жагында дагы периштелер алардын жакшылык кылган амалдарын, айткан сөздөрүн жазып тургандай эле, алардын жамандыктарын, алардын жаман айткан сөздөрүн дагы толук жазып тура турган периштелер жөнүндө Аллах Таала кабар берген. Мына ошондуктан азыркы учурда сиз менен биз мурунку балким өткөн замандарда адамдарда бирөө жазып турат, бирөө көрүп турат, ал нерселердин баардыгы кайрасага өзүңө эртең кыяматта көрсөтүлөт десе, аны балким кыялдануу менен, ал кандай болот деген гана бир кыял менен кабыл алып, ошого ыйман келтирген болсо, сиз менен биз азыркы заманда, азыркы учурда ачык айкын өз көзүбүз менен көрүп, кыяматка чейин кыямат. Кыяматка чейин кыямат дегеним, азыр сүйлөгөн сөзүңүздү, азыр айткан нерсеңизди балким бир аздан кийин бирөө тараптан ал нерсени жаздырып же видео менен тартып келип аткандыгын көрүп, бул кыяматка чейин кыямат. Ошон үчүн азыр ар бир момун мусулман адамдын кыяматка чейин өзүн оңдоп түздөп алууга, балким кыяматка чейин өзүн этият кылып, аярлап, ушунчалык абайлап мамиле кылууга тарбиялай турган бир жеңилдиктер бар деп айтсак дагы болот. Себеби дегенде, кандай болгон учурда дагы Аллах Таала чындыгында момун мусулмандын сыфаты мени камера көрүп турат, мени камера тартып турат эмес, балким Кудай Таала көрүп турат, Кудай Таала билип турат деген ишеним болгондо гана сиз менен биз дайым жакшы жакка оңолобуз, жакшы жакка түздөлөбүз. Себеби дегенде, сиз менен биз Аллах Таала инналлаха самиун басир, Аллах Таала дайым көрүп турат, угуп турат деген сыфатына ыйман келтиребиз. Мына ошондуктан сөзүмдүн акырында Аллах Тааланын бир аяты менен жыйынтыктагым келет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде инналлаха ма югайру би кавмин хатта югайру ма би анфусихим дейт. Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт, качан Аллах Таала ал коомду өзгөртмөйүнчө деп айткан.
Ушул аятты көпчүлүк учурларда демек биз өзгөрүүнү өзүбүздөн башташ керек, оңолууну өзүбүздөн башташыбыз керек, дайым өзүбүз оңолушубуз керек деп айтып келебиз. Бирок чындыгында бул аяттын түзмө-түз котормосу тафсирин карай турган болсок, бул аят сиз менен биздин каршыбызга далил. Эмне үчүн? Себеби дегенде инналлаха ла югайру биқаумин, Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт. Мин асва илал ахсан эмес, жаман абалдан жакшы абалга өзгөртүү эмес, балким бул аятта Аллах Таала баса белгилеп, жакшы абалынан жаман абалына кайсы бир коомду өзгөртүп койбойт. Качан ал коом өзү бир жамандыкты, бир жаман ишти, Кудай Таалага жакпаган бир жагымсыз жаман ишти жасап, өздөрүн жамандыкка өзгөртмөйүнчө деген аят. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала аяттын уландысында «Иза арадаллах биқаумин суан ла мараддалах», эгер Аллах Таала бир коом ошондой жамандык кылгандан кийин, өздөрү жакшы абалдан жаман абалга оогондон кийин аларга Аллах Таала бир жамандык кааласа, ла мараддалах, ал жамандыкты эч ким кайтара албайт, Кудай Тааладан башка эч ким аны тоса албайт деп айткан. Демек, сиз менен биз өзүбүз абалыбызга шүгүр кылалы. Жашап аткан абалыбызга, жашап аткан мекенибизге, азыркы учурубузга, мамлекетибизге шүгүр кылуу менен гана биз жакшырабыз, оңолобуз, өсөбүз, өзгөрөбүз. Ал эми бир адам жамандыкка өзгөрүп аткан болсо, демек анда ар бир коом өзү отчет ала турган, балким өзүн-өзү тооба кыла турган, балким Аллах Таалага көбүрөөк дуа кыла турган, Аллах Таалага кайта турган учур. Себеби дегенде Аллах Таала бир коомду эч качан жакшы абалынан жаман абалына өзгөртпөйт, ал коом өзүн-өзү өзгөртмөйүнчө деп айтат. Мына ошондуктан дагы илгерки алымдарыбызга келип, эгерде падышаларга, бийлерге келип осуят кылып коюңуз, аларга эскертип коюңуз деген кезде алымдар эртеси күнү өзүнүн сабактарын көбөйтчү деп айтат. Эмне үчүн? Себеби дегенде демек жогору бузулган болсо, демек эл бузулуптур. Демек элде кемчилдик пайда болуп баштаптыр. Эл зулум кылып баштаптыр. Эл оңолуш керек деп элдерге сабагын көбөйтүп баштаган дейт. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде ар бир коомго жараша падыша келет деп айткан. Демек оңолуу сиз менен бизден жакшыруу, өзгөрүү дайым өзүбүздөн баштап өзгөрүлүп, андан кийин башка бирөөнү айып тагып, башка бирөөнү таңуулаганга балким татыктуу же болбосо акылуу болобуз. Эгер ошол айып кемчилдик өзүбүздө болуп туруп, ошол кемчилдикти өзүбүз аткарып туруп, ошол кемчилдикти өзүбүз жасап туруп, башка бирөөгө айып тагуу, башка бирөөнү гыйбат кылып же башка бирөөнү ушактоо, ал түздөн түз өз адам өзүнө кылган гана зулум деп эсептелет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.